мээримдүү, ырайымдуу жараткан Алла Тааланын аты менен баштайбыз, урматтуу жамаат. Баарыңыздардын ушул окуган атабыз өң туура баса белгиледи азыр сабактын алдын берген батасында. Ла хаула ва ла куввата илля биллах. Адам ошол ибадат кылуу үчүн дагы, адам ошол күнөөдөн оолак алыс жүрүш үчүн дагы бул Алланын күчү болбосо кыйын экен да. Алла пендеге күч берип, көмөк берип, бир дарман бербесе, адам өзүнүн бир күчтүүлүгүнөн, өзүнүн бир акылдуулугунан же чечендигинен бул нерсени кыла албайт экен. Ошон үчүн Аллахтын берген күч кубаты менен ла хаула ва ла куввата илля биллах деп жамаат менен пешин намазын окуган ушул намазыңыздар кабыл болсун. Экинчиден, Аллах Таалам сиздерден ыраазы болсун. Кудай Таалам бейиштин тилкеминдей жерди берип коюптур. Бир жолдон келатып, жолдун эч бир кыйынчылыгы байкалган жок. Тескерисинче адыр, коктуголот. Анан эмне деген бир Кудай Таала берген жер. Мындайча айтканда, айлана төрт тарапты карап эле Кудайга зикир кылып шүгүр айта турган жер экен да бул жер. Кудай Таалам берекесин берсин. Баягы бир чети Меккедеги баягы Курейш пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи уруусуна да окшотуп кеттим. Анткени пайгамбарыбызга Алла Таала дин мээнетин урматтаган үчүн, динди кадырлап кастарлаган үчүн эмне деген байлыктарды жеринен чыгарып берип койду. А сиздерде дагы бул жерде канча бир миграциянын алдын алып, эмне деген бир жумуш ордуларын Аллах Таала бир табияттан сонун берип коюптур. Демек ушундай берекелүү жерден экенсиздер, Аллахым ыраазы болсун. Болгону Алла Таалам жаштардын багытын түз кылсын, ыйман берсин. Ушундай аксакалы жайкалган биздин ардактуу аталарыбыз көп болуп, жаш муун биз ошол аталарыбыздан, улумундан бата алып, ошол түз чыйыр жолдон адашпай, ыймандан жазбай, ушул нерсени кармап калсак эле Кудайым бизге берет. Анан албетте ушу менен биргеликте биз акыркы пайгамбардын үммөтүбүз, пайгамбардан кийин пайгамбарчылык жок. Акыркы пайгамбардын үммөтүнүн экесе жүгү бар. Буга чейинки пайгамбарлар өткөн да. Адам ата да пайгамбар болгон. Бу Адам атабыздан бери пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга чейин бир топ пайгамбар, элчилер жөнөтүлүп өткөн. Ал кишилер өткөндөн кийин, ал кишилердин аркаларында үммөттүн бир эле жүгү болгон. Негизги моюндагы жалпы жүктү бир жыйынтыктап айтсак, пайгамбарлардын ээрчип шариятты аткарыш керек болгон ошол. Ал эми акыркы үммөт биз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар келбегенден кийин, ал заттан кийин биз пайгамбарлардын үммөтү болгон себептен акыркы пайгамбардын биздин мойнубузда шарияттын жүгү, анан пайгамбарчылык мээнет мойнубузда турат. Анткени башка пайгамбар келбейт, башка адамдарга ким жеткизет? Биз мисалы акыркы пайгамбардын үммөтүнүн эрки өтө мындай эркти, анан максатты өтө тайыз, мындай жапыз койбош керек. Биздин максатыбыз бийик болуш керек. Анткени биз мисалы көк бел бул жер. Түз бел, кечиресиз. Түз бел менен эле чектелип калбайбыз бул жерден. Же жалпы өзгөн менен, же жалпы ордолуу, мына берекелүү күнөстүү Ош калаасы менен эмес, балким Кыргызстандын деңгээлинде ой жүгүртүшүбүз керек. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бүткүл ааламга жакшылыктын элчиси болуп жөнөтүлүп атпайбы. Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин. Бардык ааламга мээрим катары жөнөттүк дейт. Кыргызстан дүйнө деңгээлинде азыр мына акыркы убакытта дүйнөлүк картага, географияга чыга турган болсок, элестетиңиз, Амазонка, деңиздердин ар жак бер жагы дүйнөдө дин таркап атат. Ислам дини таркап атат. Биякта чыгыш өлкөлөрүнөн Япония мамлекети эмне деген динди кабылдап атат. Акыйкатта адам баласы туюп билди. Бул издеп эч нерседен таба албады. Байлык деди, башка деди, бирок ошол динден бактылуулукту таап, ошолор динге кирип атат. Бирок эң бактылуу адамдар ошол өзгөлөрдүн, мусулман эместердин мусулман динине кирүүсүнө илим, билим, даанышмандык, адеп, ахлак менен, көркөм мүнөз менен чагылдырып жеткирген адамдар, ошолор бактылуу адамдар. Ошолор эң бактылуу адамдар. Мына ошол адамдардай боло тургандай биз максат кылышыбыз керек. Азыр бул жерде Түзбелде жашаган жаш муун, мисалы бир инибизди алсак, ошол инибиз максат коет да. Да, мынакей, мен азыр Россияга барыштым деле, мигрант болуп кажети калбады. Кудайга шүгүр, мурдагыдай сапат болбосо да мындай таштар калды. Ушул нерседе иштесек, үй бүлөмдү да камсыздайт экенмин, мамлекетимди да көтөрөт экенмин, ушул жерден окуум да болот экен. Мына аталарымдын кызматын кылып батасын алсам, имамдарыбызга урмат көрсөтсөк, бардыгы деп мындай максат коет. Кудум ошондой биздин максатыбыз дагы дүйнө менен чектелип калбаш керек. Кимдин максаты дүйнө деңгээлинен ашып түшпөсө, анын максаты тайкы болуп калат экен. Анткени бул дүйнөнүн акыры бүтөт. Дүйнөнүн көзү көр деп, мына кеп баккан биздин аксакал адамдар айткан экен. Дүйнөнүн көзү көр. Эмнеге дүйнөнүн көзү көр десе, бул менин сөзүм эмес. Бул ошол динди жуурулуштура түшүнгөн аксакал, бабалардын сөзү. Дүйнөнүн көзү көр, анткени дүйнө
жүрөккө кирип кеткен болсо, ал адам ата-энесин деле карабай калат экен. Өзүнүн эле жашоосу мындай сүлкүлдөп бир таризде өтсө болду, шаардан 3 бөлмөлүү, 4 бөлмөлүү үйдү алат, заманбап унан алат, башка болот, бирок ошол учурда анын атасы картайып, айылда балким балдак таянып, таяк таянып жүргөн болот да. Дүйнөнүн көзү көрө ошол. Ал атасына чалып деле койбойт, ал атасына келип деле койбойт. Мындай биз жашоодон алып сүйлөйлү бул нерсени. Абадан эмес, жашоодон алып сүйлөйлү. Ушул жерлерде мисалы атасы кыйналып калышы мүмкүн да. Дүйнөнүн көзү көр, 5 бала төрөп берген аялы деле көрүнбөй калат. Чоңоюп келе жаткан бейиштен үмүттөндүрө турган потенциал чоң балдары деле көрүнбөй, ага башка сулуу аялдар көрүнүп баштайт. Ал негизинде башка аял сулуу эмес ал. Өзүнүн аялы сулуу. 5 бала төрөп берди. Ал дүйнөнүн көзү көр, ал башка жака кете баштайт. Ошон үчүн дүйнө керек эмес деген жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи негизи бай болгон. Болгон үйүндө байлыкты түнөткөн эмес. Садакасын чыгарып берип турган. Колдо болсун, тың бололу, окуталы, чокуталы. Бирок максатыбыз дүйнө менен чектелип калбаш керек. Дүйнө менен чектелсек, анда биздин аракетибиз анчалык болбойт. Биздин максатыбыз түбөлүк акырет дин менен байланыш керек биринчи кезекте. Дин менен максат койсок, балким Кыргызстан деңгээлинде эмес, балким биз дүйнөлүк деңгээлде мыкты балдарды чыгара алабыз. Дүйнөлүк деңгээлде анткени бул дин бардыгына тегиз дин. Бул динде акыркы пайгамбар келди. Башкалардын бакыты үчүн биз жооп бербейбизби? Биз жооп беребиз. Ошол акыйкатты туюп билген катары кыяматта жакабызга асылса эмне болот? Силер билипсиңер мусулмандар. Силер бактылуу жашапсыңар. Бул адал арам деп окупсуңар силер. Пайгамбарлардын мураскорлор, алымдар чыгыптыр. Ошондо бизге дагы барып жөн эле эскертип койгонуңар да. Балким деп жакага асылып калуулары бар алардын. Ошон үчүн максатты биз дин менен чырмаш керек, динге байлашыбыз керек, максатыбыз бийик болуш керек болот. Муну мындай деп түшүндүрөйүн. Биз Египеттен 2011ден бери окуп жүрөбүз. Ал жерде бул арап эмес деп экзаменде бөлбөйт сынакта. Өтө оор. Өтсөң окугун, өтө албасаң анда сыйың менен өлкөңө кайткын деген эле түшүнүк бар аларда. Айтат 5 менен эмес, жогорку баа 5 десек, сен 6, 7 плюс 5 менен тапшырууга аракет кылгын дейт. Ниетте ошондой койгон. Ошондо плюс 5 болсо, 5 алып калсаң жакшы, жок дегенде 4 аласың дейт да. Кудум ошондой биз дүйнөгө эле максат кылып койсок, дүйнөбүздө деле жарыта албайбыз, чын. Дүйнөдө деле жаратып кыйратпайбыз. Эгерде биздин максатыбыз бийик болуп, диндин, Кудайдын астында дүйнөлүк масштабтуу деңгээлде максат койсок, анда биз өлкөбүзгө дагы ушундай бир пайдабыз, кайрыбыз тиет, анан адамдарга да кайрыбыз тиет. Мисалы менен бул дүйнөлүк жактан мисал алып келейин азыр, ар тараптуу кылып. Бүт тармактагы адамдар өзүнө пайда алсын. Мисалы биз азыр учак менен учуп келдик, тез жет. Манас аэропортунан Ошко түшүп, Оштон 11 келе 11де жол алыс экен деп туруп, тез эле шам-шум этип тамактанып кой, тамак, биринчи тамак сабак, андан кийин тамак деп жетип келип калдык, Аллага шүгүр. Ошолну деле учакты изилдеп, оңой эмес абада. Ошону окуп, ошонун түп тамырына жетип, анан ошону Кудайдын каалоосу менен ошол нерсени окуп, изилдеп түп тамырына жетип, бүгүн адамдар азыр эмне деген аралыкты учак менен басып өтүп атат. Ошол адамдар канча адамдардын бир ыраазычылыгын алып атат да. А мисалы эртең бүгүн түндө кайтып, Кудайым өмүр берсе, эртең кайра эле багымды бир аз түнөп бүгүн сабакка даярдан кайра эле эртең көлгө кетебиз багымдат. Анткени бизде 5 күн сабак, күн тартиби, 2 күн үй бүлөгө арналган болчу. Бирок кетерге жакын ошол 2 күндү да элге арнап калалы деп атабыз. Үй бүлөбүздөн кечирим сурап, келинчегим, кызым, балдарым кичине түшүнүп тургула, аман эсен болсок Египетке кайтабыз. Ошол жерде мен силерди кеңири айлантам. Азыр жашпыз, күч бар болуп турганда көп деле билбейбиз. Ошо азын-олак болгон илимди жеткирип калалы элге. Балким биз мээнет кылып, курбанчылык кылып, дин мээнетин алып, барып калсак ниет түздөп, бир үй бүлө сакталып калса, ажырашам деген. Ошол бала үй бүлө сакталып, жакшы мээримде чоңойсо, ошол бала мектебин 5 окуса, университетин жакшы окуса, динден кабар болуп, имандын көлөкөсүн жетилсе, балким ошол баланын пайдасы үзүрүн. Ошол бала тың чыгып чоңойсо, имандуу, илимдүү, ошол баланын балким үзүрүн бүтүндөй мамлекет көрөт. Биз билбейбиз азыр, могу балдарды азыр биз мешіттен кубалап, же маани бербей көчөдөгү бир чаңда ойноп отурган балага маани бербей койсок бүгүн, балким эртең ошол баладан тың чыккан, эл үчүн күйгөн бала чыгат. Ошол нерсеге себепкер болуп калалы деп, эртең менен көлгө баралы дегенде, бирок ал жерде учак жок азыр. Эмки жылы бүтүп калат деп атат, жолдорду ремонттолот, ал жерде бир аз кыйынчылык болушу мүмкүн. Демек, бирөө жарым биздин дүйнөнүн иштерин жеңилдетип, башын сайып, илим окуп, учак эметип берип атат. Анткени ал ошондой максат койгон, ошончо адамдын ишин жеңилдетип берип атат. Туган, бул жакшы нерсе. Ошол адамдар иманга келсе дагы канча сонун. А биз динди пикир кылып, динге максатыбызды байласак, биз бүтүндөй адамдардын жашоосун жеңилдетебиз. Түшүнүп атасызбы могу мисалда?
Учак менен канча адамдардын маселеси чечилип атат. Биз могу максатыбызды чоң кыла турган болсок, бүтүндөй адамдардын жашоосун жеңилдетүүгө себепкер болобуз. Анткени мынакей аталарыбыздан сурасак айтат, мен карыя аксакал улгайган аталарыбыз менен көп баарлашканды жакшы көрөм. Сурайм, Кыргызстанда акыбал кандай, азыр көч каяка барып атат, жаштар кандай ойлонуп атат, кыраак аксакалдарыбыз менен аталарыбыз айтат. Дин жок жашоо өз ордунда тапталуу дейт. Мына азыр жаштар дагы бар экен, мен биягынан да алып сүйлөйүн. Жаштар билесиздер, спортто, футболдо Криштиану Роналду менен Лионель Месси бар. Мессинин эми еврейлерге барып табынганын айтпай эле кой, мен как спортсмен катары сүйлөйүн. Ошол жерде Мессинин интервью бергени бар. Эмне дейт? Эгерде Криштиану Роналду экөөбүздүн ортобузда атаандаштык болбогондо мен өз ордумда тапталып өсмөк эмесмин дейт. Бул жакшы атаандаштык болду дейт да. Түшүнүңүз да, мен жаштардын тилинде жеткирип атам азыр. Кудум ошол сыяктуу биздин максатыбыз бийик болбогондочу, жашообузда дин, акыйкат жок ушундай эле өтөйүнчү. Кечиресиз, ушундай өткөн аябай жагып атат. Эгер макул десеңиздер, убара кылбайын. Өтө жагып атат азыр. Бир нотага ыргакка чыгып алдым да мен азырчы. Түшүш кайра кыйын болуп калат. Анан кудум ошол сыяктуу, мен неге бул жаштардын тилинде спортсмендерди айтып атам? Кудум ошол сыяктуу жашоодо дин болбосо, жашоодо иман, ынсап деген баалуулуктар болбосо, адам бир орунда тапталып, чылага малынып, баткакка малынып, кор болгон абалда өмүр сүрүп калат. Биз туурабы? Мына азыр иман келди, ислам тарады, дин мээнети, даават, аалымдарыбыз, илимдер бул жерге салым кошуп атат. Жашообуз кыйла жакшырды го. Атанын атадай урматы сакталды го. Ушул динден да мисалы. Убагында устаздарыбыз Египетти бүтүп келип айтат. Биз ушундай сабак берип, жаштарга сабак берип, анан динде ата-эненин ыраачылыгын алыш керек деп, анан бир устаз айтат, тапшырма бердим дейт. Барып, атаңыздын бутун жууп бергиле деп. Бирөө келди дейт. Жууй албай койдум, мени кечириңиз деп. Бирок бир аз балалык кезге кайталы. Балалык кезде атабыз биз жарык дүйнөгө келгенде сүйүнүп, айылдан арагын айтпайлы биз жаман нерсесин. Биз жарык дүйнөгө келгенде сүйүнүп, элге той аш бербеди беле, ясан кылбады беле. Атабыз биз эң биринчи кадамдарды басканда өзү ичпесе дагы, өзү жебесе дагы, кийинбесе дагы, биздин ошо биринчи тай баскан кадам үчүн сүйүнбеди беле аталар. Биз биринчи класс мектепке келгенде ата-энелер бүткүл оозундагы нерсесин жыраталашып, балалуу болгондон кийин ата-эне, балам балалуу болгондо билесиң деген чын экен. Ата-эне болгондон кийин өзүңдү ойлобой калат экенсиң. Мына биз Египетте жүрөбүз, 2 кыз 1 уул бар, ойлобойт экенсиң өзүңдү. Жыра тартып оозунан башкан балаңа чаптагың келет экен. Ушул анан жанагы ойлондум дейт. Ушунун баарын ойлонуп анан ушундай атамдын бутун жууп бердим дейт. Эми бул жерде кийин YouTube'дан башкадан көргөндө булар эмнени сүйлөп атат дебесин. Мен айта турган маселенин төркүнү ал эмес. Маселенин төркүнү ата менен баланын ортосунда ынактык сүйүүнү ушул дин, иман келип бизге үйрөтпөдүбү? Эгер иман болбосо, мен өзүм Кыргызстандын жараныбыз, биринчиден мусулманбыз, Кыргызстан жар, анан көлдүн кулунубуз. Biz göldükбүз да, biz таластыкбыз да, biz нарындыкбыз, biz оштукбыз да, biz жалалабад, biz баткендик дагыбыз biz. Biz мусулманбыз дагыбыз. Ошо көлдө илгери арак менен жаназа узатып, ата менен бала бижиге отуруп, бир шише аракты бирге уруп, бирге ичип калганды мен балалык чагымда көзүм менен көргөм, туугандар. Жаш болсом да 90-жылык болсом да көргөм ошону. Ата бала иман, дин жоктугунан улам, имансыз болгондугунан улам албетте. Бир жашик аракты бирин уруп, ошентип калгандар болгон, балталап өлтүрүп койгондар болгон, туугандар. Ошон үчүн биз максатты бийик койсок, дин менен байлай турган болсок, иманга кайта турган болсок, иман менен эсептеше турган болсок, биздин өзүбүздүн жашообуз да жакшы өтөт. Кадимкидей жарык жашоо болот. Бул жарык жашоо. Эркек эркектей жашайт, сол жака барбайт, зинага барбайт ал. Анткени эркек сол тарапка кылт этсе, төшөктүн ысыгы муздап калат. Бул өтө чоң сөз. Илгеркилер ушул сөздү айткан. Биз азыр чабал болуп калдык, китеп окубай калдык, аксакалдар менен баарлашпай калдык. Дүйнө таап, биз азыр өзүбүздү акылдуу санап калдык. Муну моюндаш керек. Биз дүйнө таап, жаш болуп туруп өзүбүздү акылдуу санап калдык. Аксакалдар эч нерсе билбейт деп калдык биз азыр. Андай эмес. Илгерки аксакалдар айткан, балам төшөгүңдү муздатпа деген. Ба жерен чечишем баласы менен жолго чыгып, балам жол узак экен, жолду кыскарт десе, кетмен алып жолду жанагындай чаап кирген экен да, аны менен кыскарбайт да жол. Кеп сөз менен жакшы маанайды, кептин учугун козгоп жолду кыскарт деген. Төшөгүңдү муздатпа деген, сол жака барба деген сөз болгон. Анткени бул ушундай төшөктүн ысыктыгы. Сол жака бир мелтетип кадам таштап бара турган болсо, төшөктүн суу кетет, аялдын ою бузулат. Адал мамиледен ырахат ала албай калат. Көзү кетет, ою кетет, үй бүлөнүн ыркы бузулат. Балдар арамтамак болот. Элестетсеңиз, кандай жаман болот. Ошон үчүн Аллах Таала бизге, мамлекетибизге, ошон үчүн мусулман өлкөлөрүнүн Кыргызстан мамлекетине кече эгемендүүлүк болду. Туубуздун жел берген эч качан өчпөсүн. Иншалла түбөлүк болсун. Анткени өлкө болсо дин болот, андай эмеспи? Кээ бир туугандар жок, бул кандай дешет.
өлкөң бар үчүн, өлкөңүз бар үчүн биз ушинтип кенен кыдырып, акыйкат сөздү айтып жүрөбүз. Өлкөбүз бар үчүн альхамдулилла башыбызда, мамлекетибиз бар үчүн биз ушинтип намазыбызды окуп жүрөбүз. Башыбызда калдайган ата бабалардын нечендеген эмгеги бар үчүн биз мусулман болуп, анан ушинтип улантып келе жатабыз туугандар. Албетте муну менен бир көп башкалар төмөн санап эмес, муну менен Алла берген жакшылыктын бир кадырына шүгүр кылып жетүү максатында айтылып атат да бул сөз. Ошон үчүн туугандар айтайын дегеним, сураныч башыбыздагы күн жаап жатат азыр башыбызга. Күн жаап жатат дегени Кудай берип атат дегени. Күн көрбөй өткөн адамдар канча? Күн көрбөй өткөн зынданга түшкөн адамдар канча? Бир күн көрбөй төшөктөн эшиктин оозуна бир кадам баштам менден бактылуу адам жок деген адамдар канча? Бир адам бар, ал төшөктө жатып кыймылдай албайт. Тула бою менен сулк жатат, ал баса албай. Анын арманы терезеге барып сыртты көрүү. Бир адам төшөктө жатып өмүрдү кадырласа, бир адам терезенин арка жагынан басып барат, өзүн өлтүрөм деп кетип атат да. Бирөөгө кор өмүр, бирөөгө зар өмүр. Ошол мен малдашта окуп отурсам, текеберчиликке салбайсыздарбы? Тизелерим кичине диги жерде жүрүп кичине сууга өтүп кеткен экен, кечирим сурайм. Кечирип коесуздар. Диги биздин башыбызга берилген ушундай бир шүгүр күндөрдүн эртең сурагы дагы чоң катаал болот туугандар. Ар бир жыргал жашоонун эртең жооп бере турган күнү бар. Анткени кыйынчылык башка келгенде адам үмүт менен жашайт экен, биз көрбөсөк да балдарыбыз көрсүн деп. Алардын сурагы жеңил болот экен. Мына мисал айталы. Төлөгөн Касымбеков атабыздын сынган кылыч менен келкелди окусаңыз, 3-чү адам болгум келет. Жана Токтогул кесине келип жумушка отурукташканы. Андан ары биз тараптан тетигим Мукай Элебаев атабыздын узак жол. Азыр мен учактан окуп келдим. Казак бауырлардан чыккан боордоштор Мухтар Абазов, Дүрбөлөң заман. Неден кыйын күндөрдө өткөн, алардын бирок сурагы жеңил болот. Биздин заман шүгүрчүлүк заман. Албетте кемчилик бар, бирок көбүнчө бардарчылык заман. Диний эркиндик заман, ошондон ошого жараша суроо болот туугандар. Кана ушунча аалымыңар өттү. Илгертеден баштап Молда Абдысаттардамыла Баткенден чыккан. Молда Абдысаттардамыла, Молда Шакирдамыла илгерки чоң кайтыш болгон раматтылык. Андан бери Молда Сабырдамыла, андан бери келди. Ортомун Чубак устаз, ал өттү. Анан бүгүнкү күндөгү Сыражындамыла, Максаттамыла, Абдышкыр устаз, Садыка устаз, Айтор кыргыз биздин маңдайыбызга жазган Дөшө устаздар, Тарел устаз мисалы. Ушул устаздар келди, эртең сурак болот. Ушунча диний эркиндик бердим, ушунча алымдарды бердим, не кылдың? Уккан жок эмес, азыр баары эле уккан азыр. Баары эле уккан. Баары эле уккан, Кудайга шүгүр, акыйкат жетип атат. Эми суроо мондай болот. Сен кандай мусулман болдуң? Кудайдын астында. 5 мал намазыңды окудуңбу? 5 мал намаз туугандар бул өмүрдүн зекети. Мен сиздерден үмүт кылып суранам, ушул сабактан кийин баарыбыз 5 малды тирилтсек. Анткени бул 5 мал намаз туугандар өмүрдүн зекети экен да. Мына сиздер азыр иштеп байлык тапсаңыздар, байлык жетсе, байлыктын зекети берилиш керек, акысы. Жалпы өмүр, бирөө 60 жыл жашайт балагатка жеткенден, бирөө 50 жыл жашайт, канча жыл өмүр сүрбөсүн, өмүрдүн акысы, зекети бул намаз менен экен. Өмүрдүн шүгүрү бул намаз менен экен. Намазды биз ошон үчүн окуйбуз, өмүрдүн шүгүрү. Хадистерде келет, мен кыргызча айтып кете берейин. Кыяматта тирилген Алла эки нерседен сурайт. Өзүнүн акысынан, анан пенденин акысынан сурайт. Өзүнүн акысы ошол намаз болот. Ушунча өмүрү бердим, шүгүрү гана дейт. Шүгүрү намаз менен болот. Шүгүрү намаз менен. Адамдын акысычы, бирөөнү өлтүрбөдүңбү деп ошол кан акысынан суралат. Бирөөнү өлтүрбөдүңбү деп. Ошон үчүн туугандар, жанагы өмүрдүн акысы болгон намаз, байлыктан зекет берели. Анан бул нерселер барып пасаңдап өчө баштайт. Барып сусташа баштайт. Өткөндө биз айттык го, Кара көлгө, Токтогулга кесине, Кара көлгө илимий сапар менен келип кеттик, бир 1-2 жума болуп калды. Келип Токтогул кесинин астына чейин түшүрөлү деди, уруксат алып бериптир. Мен башым ооруп турду эле, сабакка дайынданайын деп үстүнөн гана көрдүк. Ушундай күчтүү темирлер бар экен. Ошондо айтып атат спец адистер. Темирдин дагы өзүнүн срок, годности жанагындай. Темир дагы күчү кетет экен да. Күчү кеткени кандай? Темир бекем тура берет, бирок сөөгү жараңка кетет экен да. Эмнени айткым келип атат туугандар, мен бул сөзүм менен темирди мисал келтирип, мен айтайын деген маселе туугандар. Адамдын жашоосунда да сабырдын чеги болот. Эркек болуп мешитте отурган себептен аялдарыбызга запкы жеткизбесек, бул сөз аталарыбызга тиешеси жок. Бул кишилер бир ынтымак менен жашап келишкен. Ушундай ондон ашык баланы тарбиялап, эрезелеп. Эми биз жаш муну эмнеге жеттик? Мага суроолор келет, көпчүлүгү талак менен келет. Неге биз талак беребиз ушундай бардар заманда? Неге ушул иман заманында биз талак берип ажырашып атабыз? Мунун жообу бир эле экен, биз көбөп кеткенбиз.
Кечирип коебуз, бул сөз сизге жакпашы мүмкүн, мага деле жакпашы, бирок биз көбөйүп кеткенбиз. Биз башыбыздагы бакытты көтөрө албай атабыз. Биз кутуруп атабыз биз. Биз мындай жеңил ойлуу болуп кеттик. Биз жашоодо тез эле байып деп, баардык нерсени байлыкка чиренип байлап калдык биз. Чыныгы баалуулуктар көз жаздымда көрүнбөй калды. Мына бул аталарыбыздан үйрөнсөк болот, садака кетсек болот, үй бүлө баалуулугун сактап. Туурабы? Ошон үчүн туугандар, өмүрдүн зекет акысы болгон намазды өтөйлү. Андан кийин байлыктын акысы болгон зекетти өтөйлү. Анан жигит болгондон үй бүлө кургандан үй бүлөнүн акысын өтөйлү. Жөндөн жөн талак бербейли, тынч жашайлы. Жана аялдарды абдан сурандык каттарда жазып. Ошол эркектерден суранчы иретинде көп айтыңызчы деп. Баняга шунчалык көп барышат, кейде балдары калып кетет дейт. Мен аялдардын тарабын айтпай эле коеюн азыр. Балдарды сүйлөйлү. Мен өзүм молдо болуп деле Бишкектен көп баняга баргым келбейт. А мен үлгү эмесмин. Бирок мендеги убакыт үнөмдөгүм келет. Көбү чакырышат, баняга баралы, диги баня, адал баняны, бул баня. Азыр баняга бара турган заманбы тууган? Мен бар ошол жерде чиренип отурсам, кандай мени көргөн адам эмне дейт? Молдолор депчи. Биз баняда ушинтип сүлкүлдөп жүрө турган убакытка, жок, шайтан уктай элек. Үй бүлөнү бузам дегендер уктай элек. Жаман немелер, сыйкыр жиндер уктай элек. Бардык ишин кылып атат, биз ишибизди кыла албай атабыз да. Барыңыз мейли 1-2 аптасында, бирок калаган убакыт балаңызга кичине бир мээрим төкпөйсүзбү? Эмне үчүн эртең балам тарбиясы деп ыйлап каласыз? Эми сиз ыйлабай эле коюңуз, башка бир эмнеге? Убагында ал баласын жетелеген эмес. Баласын жетелеп мечитке алып барган эмес. Баласын жетелеп бир жайкы каникулда устазга тапшырган эмес. Баягы муфтияттын каттамын өткөн агымга тиешеси жок. Түз жолдогу алымга окутуп койчу Куран Алланын сөзүн. Мен өлсөм мага Куран окуйт деген эмес. Баласын жетелеп устага барган эмес бул. Акча тапканына маз болуп, ошого жыргап жүргөн. Египетте окуп атабыз мына. Мен бир башка улуттардан, бардыгы мусулманбыз го, мусулман улуттардын ичинен. Өзбек бир туугандардан, бурадарlardan өтө көп нерсени үйрөндүм. Бул жерде бир геополитика, саясат издебегиле. Куранда Алла Таала айтат, Алла Таала ар бир улутту жакшы жагынан таанылыш үчүн, жакшы мамиле үчүн жаратты, бири-бириңер таанып билүүңөр үчүн дейт. Карап отурсам, Багымдаттан кийин мындай бир буту басып калган 5-6 балдарын жетелеп жүргөндөрүн көп көрдүм. Анан өзүмө суроо бердим. Биздин кыргыздарда ушинтип жетелейби деп сурадым. Бир улутка жагынуу же бизди мындай ылдый чабуу эмес. Биздин да жакшылыгыбыз бар, алардын да жакшылыгы бар. Биздин да кемчилиги бар, туурабы? Жаман улут болбойт го туугандар. Алардын да кемчилиги болушу мүмкүн. Бирок мен алардан сабак үйрөнүп атам, сабак. Керек болсо сабакты башка бирөөдөн да үйрөнүш керек. Үйрөнсөм биз антпейт экенбиз. Биз баланы кодулай берет, бар апаңа бар деп. Маани бербейт экенбиз тууган. Бар апаңа бар. Математика чыгат, бар апаңа бар. Анан эмне болот? Анан ошентип аялжан болуп калып атат биздин балдарыбыз. Анан ошентип башынан эле үй бүлөнү башкара албай калып атат да бул. Эркек катары, эркектик, аталык милдет өтө оор болот. Колунан кармап мечитке алып баралы убакыт болгондо, колунан кармап өнөр үйрөтөлү балдарга, жетимиш өнөр аздык болот. Туугандар, балдар менен көп убакыт өткөрөлү. Балдарыбызды монтип тарбиялап калбасак, эртең оор заман келатат. Жалал Абадтан бир бала чыкты өткөндө. Бир жума болуп калды. Түндө сабактан кайтып баратсам 11-12лерде чыкты. Суроо жооптор ушинтип 444 менен бүткөн Артур мырза отурат Каракөлдөн. Ошого чыкты, мен карап калсам эле, мен Жалал Абадтын кулуну болом, 19 жаштамын, азыр өзүмдү асып өлтүрөмүн устаз. Мени бир куткарыңчы, жардам берип калыңчы дейт. Чыксам, ал бала медресеге тапшырайын деген экен, ата-энеси жок деп агасынын жанына жардамчы кылып койгон экен. Ата-энесин жаман дебейм мен. Ата-энесинин деле билгени бар. Болгону жаш муун ушундай таарынчак муун болуп атат. Биз азыр балдардын аң сезимин билбей атабыз да. Бул муун таарынчак муун болуп атат. Жөндөмү бар, бирок таарынчак. Анан акырын сүйлөшүп ай койго келип, араң ал калды да ал. Анан бир кыз чыгып атат, өзүн өлтүрөм деп, башка болуп атат. Эмне үчүн? Демек балдар, кыздар ата-энеден мээрим көрбөйт. Жанагы кыз өзүн өлтүрөм деген кыз эмне деп шолоктоп ыйлайт, айтасызбы? Мага дүйнөдөн байлык кереги жок, акча кереги жок дейт. Мен кичинекей кезимде атам бизди таштап кетиптир дейт. Атам таштап кеткен, кийин мен эр жетип де чоңоюп дейт, азыр 19-20 келип калыптыр. Атамды издеп барып таап эркелетсем, атама башымды койсом, кадимкидей түртүп салды колу менен дейт. Кадимкидей, ошо кыздын буркурап ыйлап айтканы. Кадимкидей түртүп салды. Атаңдын мындай түртүп сени бөлүп койгонунан дагы бир кордук жок экен деп шолоктоп ыйлап атат. Россияда иштеп жүргөндө дейт, алгачкы кыз бала башым менен иштеп жүрүп, мен бул жөнөкөй мисалдар, мен муну мешитте айтып атканым орунсуз чыгар, бирок биз намысты ойготуш үчүн айтып атам бул нерселерди. Мен абадан сүйлөп аткан жокмун азыр. Мен күнүмдүк биздин баштан кечирип аткан нерсени айтып берип атам сизге. Анан иштеп жүрүп кыз бала менен биринчи тапкан айлыгымды дейт, аз акча дейт. Бирок ошого саат алып келип, атама суктанып, реакциясын күтсөм, кандай сыймыктанат го деп белекти берсем, тагынып карап да койгон жок саатка дейт. Шундай көңүлүм уздап кетти дейт. Туугандар,
Өмүрдүн зекети акысы намаз экен. Байлыктын зекети бул зекет экен, байлыктын акысы. Аталык, биз азыр аталар отурабыз, энени кошпойлу. Аталык акы бул малдарга мээрим төгүү болот. Ким балдарына мээрим төкпөсө, ал аталыктын акысынан кечкен ата болот ал. Ал аталыктан кечкен болот. Аталыктан кечкен ада Аллага жакпайт, пендеге жакпайт, эртең кор болуп калат, кайтар дүнүйө кызынын заманасы келгенде, мунун заманасы куурулуп, кызынан жамандык эле көрүп калат. Ошон үчүн аталык мээрим бериш керек. Аталык күйөөлүк акын өтөш керек аялдын астында. Аталык акын өтүш керек. Негиз биз муну мешитте туруп айтпаш керек эле, бирок бизден кетип атат. Эми майдан нерселерди токтотуп жогору чыгалы. Жогору чыкканда дин бар. Диндин акысы эмне? Диндин акысы ачык эле айтабыз, даават туугандар. Биз азыр мына өмүрдүн акысын айттык, туурабы? Байлыктын акысын айттык, аталык акын айттык, күйөөлүк акын айттык, туугандар. Аялдарыбыз аябай ыйлап калып атат, билбейм. Биздин аялдарда кыйын аялдар жок, бирок биз кадырлай албай жатабыз. Кадырлай албай жатабыз, туугандар. Аялын зар какшатып таштатып койгон эркектер көбөйүп атат. Көңүл бурбай атат, туугандар. Кыяматта жооп беребиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга сахабалар келип, жанындагы тарбиясын алган адамдар сураган. Инна лана фил бахаими ла ажран. Биз малды караганда да сооп алабызбы деген. Кел атсак эмеде түзбөлгө кел кире бериште бирөө чөбүн чөмөлөп коюптур го. Жакында жыят окшойт, акыркы чөп экен бияктагы. Ошол чөптү эстеп кеттим да, ошол чөптү жыйнап малга берсек сооп берилеби дегенде, инна фи кулли кабидин ротбин ажран. Боору нымдашып түрүү дем алып турган жаныбардын ар бирине сооп кылса сооп берилет дейт. Анан аялыңызга сооп берилбей кала беле, малга жакшылык кылсаңыз сооп берилет. Малдын дагы бир каргышы бар. Малдын дагы каргыш деген кандай? Малдын дагы бир азабы бар, жоопкерчилиги бар. Кандай? Пайгамбарыбыз саллаллаху Бухари Муслим деген хадисте айтат: "Дахалат имраатин нара фи хиррат хабасатха." Бир аял ошол жана мышыкты байлап койгон экен, же суу өзүн бошотуп койгон эмес, өзү тамак жей турган. Бошотуп ачкадан өлүп калган, ошол үчүн бир мышыкты аёсуз калтыргандыгы үчүн ал тозокко кирди дейт. Туугандар, аялыбызга ошентип таштап койбойлу, карайлы. Жакшынакай күйөөлүк акыны берели аялга да. Аял ал жанга тийди да, бир мындай бир түрү муздак темирге тийген жок да бул. Бул түрүү жанга тийди бул. Күйөөнүн акысын бериш керек, туугандар. Биз дигини сүйлөйбүз, муну сүйлөйбүз, бирок аялыңыз астында күйөөлүк акыны бербесеңиз, ал кенен майынга деп жооп беребиз. Анан балдардын астында аталык акыны бериш керек. Аталык акыны бериш керек. Андан сырткары жалпы динибиз ушунун баарын үйрөтүп бириктирип атат бизди. Диндин акысын да бериш керек, туугандар. Диндин акысы бул уккан нерсени жеткизүү. Кээ бирлер сын тагышы мүмкүн. Сен эмнени билип койдуң эле жеткире турган деп. Буга дагы жооп бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Баллигу анни валау ая", менден бир аят окусаңар дагы жеткиргиле. "Наддараллаху имраан сами'a минни мақалатан фабаллагаха кама сами'аха фарубба мубаллагин ау'a мин сами". Караңыз, бул хадис. Хадиске кимиң болбосо эч ким каршы калбайт ага. Менин сөзүмдү угуп жеткирген адамдын жүзүн Кудай нурга бөлөсүн деп Пайгамбар дуа кылып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуасы сөз кабыл болот. Менин сөзүмдү угуп хадистеримде. Мухаддистерге тиешелүү да бул. Угуп жеткирген адамдын жүзү нурлуу кылсын дейт. Укканындай кылып жеткирсе ошол эсеп кошумча албай. Балким жеткирген адам караганда уккан адам андан да илимдүү болушу мүмкүн дейт. Бирок берки адам ошону жеткирсин дейт. Демек диндин акысы, туугандар, уккан нерсени жеткирип калыш керек. Айтайын дегеним, сиз бизге окшоп, бизчилеп 10 жыл, 20 жыл окуй албайсыз да, туурабы? Жумуш бар, үй бүлө бар, ата-эне бар, тууган урук деген бар. Ал кыргыз жалгыз өмүр сүрө албайбыз да, онтип кабатташ өмүр сүрөбүз биз. Демек, арасында динге мээнет кылып, диндин акысы болгон могул жакшылыкка чакырып, жамандыктан үндөп турууга чыгып турушубуз керек да, сырлар. Мен өзүм монтип туруп, монтип кетип айтып аткан жокмун. Сиздердин абалда ошол нерсе керек болот. Анткени сиз илим окуй албайсыз. Бул жерге алым келбейт экен, чубак устаз келиптир. Мен го алым эмесмин, Кудай өзү мен чоң алымдар кечирсин деп капа болушпасын. Сен эмне таксыз болуп барып алдың деп. Адепсиздик болуп калды окшойт. Анан дагы алымдар келет. Бирок ошол нерсени көчмө медресени мо дин мээнетине берип, акырын ошол нерселерди өтөп, өзүбүз үчүн эле булчу жакшылык. Бирөө үчүн эмес. Намазды сусташып кетет, башка ошо диндин акысында берип туралы, туугандар. Окуй турган, айта турган мына көп сөздөр бар эле, бирок мен ойлойм бул айтылган сөздөр жүрөктөн чыкты го деп. Жүрөктөн чыкты, жүрөктөн чыккан жүрөккө жетет. Жыйынтыктайын, азыр суроо жооп кетеле. Биринчи, өмүрдүн акысы намазды көздүн карагандай сактайлы, бул денедеги баш сыяктуу да дин.
Намазды тургузалы. Туугандар даярбызбы? Мындай бир мен аталарыма кайрылбайын, ортомун, жашмын бир жигитче эле жооп береличи Кудайдын астында. Өмүр эртең өтүп кетет. Ким билет, бир аз убакыттан жан беребиз. Ким билет, Аллага маалым. Келгиле бир сөз берели, Алланын астында намазды тургузабыз. Чын жүрөктөн Кудай үчүн, эч бир шултоо кылбастан жыйыштырып эле. Өлүм келгенде шултоогура айткан, тургузабыз, туугандар. Тургузабыз. Эгер байлык жетсе, зекеттин акчасын берип турасыздар да, турабы туугандар? Өткөндө ошол Зарияда, менен Зарияда туруп аттым да. Зарияда энекебиз айтып калды, бир муктаж үй була бар экен, балам, мүмкүнчүлүк болсо караштырчы дедим. Биз деле өзү студентпиз. Биз деле ушул иш менен жүрөбүз. Бизге деле каяктан акча деле. Анан досторубузга айттык да, эженин 3 баласы бар экен, күйөөсү таштап кетиптир. Мен ошон үчүн айтып атам. Күйөөсү таштап кетиптир 3 баласы менен. Жанагы балдарды көрсөңүз көзүңүз ыйлайт. Көзүңүз ыйлайт. Ушундай мотурайган, ушундай сулуучумак сонун балдар. Балдар эмне айып? Эже кыйналып калган экен, ошол жок дегенде бир 5-6 миң сом болсо, балдардын кийим кечегине бир сентябрга окуусуна себеп болуп калмак деп атат да. Туугандар, зекеттин бир аз акысын берип туралы. Алыска барбайлы, балким ушул жерде эле жетим жесирлер балдыр, башкалар бардыр. Ошолорго кичине мээрим төгөлү. Сахабалар доорундачы, таксырым, дамылам, шейхим, сахабалар доорунда эмне үчүн алар алтын муун болушту? Алар сахабалардын доорунда бирөө кайтыш болуп кетсе, жетимдер аталары бар балдардан да жакшыраак жашайт эле дейт. Жетимдер аталары бар аталарынан жакшы, анткени беркилер көбүрөөк ошолорго көңүл бурат эле дейт. Көбүрөөк, анткени эмнеге? Коом болгондон кийин коом менен биз өсөбүз, туурабы? Жетимдерге, жесирлерге көңүл бурбасак, ошол балдар баарына капа болуп өсө турган болсо, өзүнүн өчүн кегин баарынан алат кийин. Ал биздин башыбызга эле келтек таяк болуп тиет да. Ошон үчүн могу байлык зекеттин акысын берели. Үй бүлөдө ата-эненин астында уул болуп ошонун акысын өтөйлү, аялдын астында күйөө болуп акысын өтөйлү, андан кийин балдардын астында ата-эне болуп өзүбүз акысын өтөйлү, анан дин менесин акысын өтөйлү. Ар ким колдон келишинче. Мына мисалы араңыздарда илимдүү адамдар болушу мүмкүн, келип сабак өтүп берсин. Туугандар, бул биздин ишибиз. Мына балдар топтоп сабак өтүп берсин, билген дамыла зикирди үйрөтүп берсин биякта. Анан туугандар ынтымакты бөлүп кереги жок го дейм. Өз аз бөлсөк. Анан сен зикирчи, анан сен дааватчы деп ачык эле айтайын. Мындай ынтымакты бузгандын кереги Кудайга жакпайт бул. Тынч заманда бөлүнүп болот. Бул дааватты Кудай бизге берип атат туугандар. Бул жок башка өлкөдө жок болуп баратат. Биз эмне жамандык көрдүк туугандар? Адепке баш ийиш керек, адепсиз болбош керек болгону. Тентек болбош керек, аалымдардан бөлүнбөш керек. Бизде муфтият бар, мамлекет бар, коопсуздук кызматы бар. Алар деле бекеринен күйбөйт туугандар. Терроризм болуп кетпесин деп атат, терроризм. Экстремизм болуп кетпесин деп атат. Мына мен ачык келип сиздерге сабак өтүп атам. Бурчтарда жашырын өткөн сабактар бар. Сурияга дияка жөнөтүп ийгендер. Ал бала шайтандын жолуна барып өлүп кеткен балдар болуп калат да, Кудай сактасын. Бурмалап туруп. Ошол коопсуздук жагына көңүл буралы, эң негизгиси. Анан илим жагына көңүл буралы, акыйдадан адашпасын, маскапты чамбасын. Анан калганда биз эмнени бөлүшө албай атабыз биз? Сен зикирчи, мен дааватчы. Мен зикирчи, сен дааватчы. Эмнени бөлүшө албай атабыз биз? Баарыбызга орток пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи мураскору. Зикир бул ошол исламдагы бир бутак. А бирок даават, мен азыр өзүм сөзүмдө айтып аткан жокмун. Чубак устаз Индия, Пакистанга барып келгенде, Умар Фарух Макки, Меккелик Умар Фарух деген чоң устаз бар эле, мактаган. Чоң тафсирден китеп жазган. Адам деңгээлди билиш керек да, кээ бирлери бар, чубагың ким эле деп. Мен го мени эч ким теңин албай эле койсун. Мен жердеги эле бир жүргөн, кыбырап жүргөн жаммын бир. Чын эле айтып атам мен. Мен эч ким эмесмин. Бирок чубак устазга сөз тийге тургандай ким болуп калдык? Чубак устаз кылгандын бир ишин кылбайлыбы биринчи туугандар? Кандай дейсиздер? Бирөөгө сын тагыш үчүн. Чубак устаз кылган бир ишти кылбайлыбы туугандар? Деңгээл бар да, адамды ынсап деген болуш керек да. Ошол Умар Фарук устаз айтат. Келди былтыр Кыргызстанда сонсок, анан умрага барганда Меккеден да сабак алдык, айтат. Туугандар, дааваттан чочулаштын кереги жок. Илим болсун, адеп болсун, коопсуз жагын карасын, туура багытта болсун, болгону шарт. Анан бул жакшылыктардын энеси дейт. Арак жамандыктардын энеси болгондо даават жакшылык энеси. Айылда канча деген аракор, ичкиликке берилген адамдар бар эле. Үй бүлөсү жийиркенип, түртүп чыгарып койгон адамдар бар эле. Ошол адамдарга Кудайым ойготту го. Бул даават жакшылыктын энеси ойготуучу деп эле түшүнүңүз. Муну жаман көрүп кереги жок, бул ойготуп эле берет. Мели сиз зикирди жакшы көрүп атасызбы? Ошол бул зикир кылбайт, эмне кыласыз аны? Сиз дайыма жанында жүрө албайсыз. Таасир өзү чыгып келет да, кийин зикирин тургузат. Кийин туурабы же туура эмеспи? Кийин илимин окуйт, аалымдарды сыйлайт, үй бүлөсүнө көңүл бурат. Анткени эркек укпайт экен, эркек эркекке чөйрөгөр экен, айтыш керек экен, жакшы айтыш керек. Анан жигитсиңби? Аялыңа кара, моякта кор болуп жүрөт деп.